азыркы убакытта бизде канча машина выявленный бар, двойник? Время остановите. Мурда Самат Жекшенович мурда баяндама берип кеткендей 2018-19-20 жылдары 40ка чукул машина боюнча аныкталып сот ишине жана өткөрүлүп 17 кызматкер. Бүгүнкү күндө 2020 жылдын башынан бери 22 машина бар. Ошондой келген бул Россия мамлекетинен уурдалып документтери жасалмоо менен келген машина бар. Мирлан Дотанович, ошо машинелердин негизи эмне кылган атасың? Тагдыры кандай ошо 22 машиненин? Ошо 22 машиненин бир жылдын ичинде могу келишимге ратификацияланса, биздин мамлекетте киреше болуп калат. Соттун чечиминде жанагы Ээлери, ошо машинелердин ээлери анан арызданбайбы? Кандай болот? негизи Россия жана Белоруссия мамлекеттеринин биякта жана страхование өнүккөнүнө байланыштуу көп машина страховкада болгон машина страховой компаниялар жабырлануучулардын акчасын эметип берет да, жаап берет. Анан көп машина невостребованный калып калат да. Биз ошо 22 машиненин айынан өзүбүздүн имиджди жогото албайлы, мамлекеттин имиджинчи? Алып калдык, 20 урдалган машина алып калдык деп. Жок, бул келишимге бүт баары эле макул болуп атат. 9 мамлекет макулдашууга кол койгон, ратификациялаган. Белоруссия, Молдова, Россия ратификациялап берди макул буларга. Дагы бир суроо. Ошол машинелер бияка кирип кеткен да, туурабы? Кыргызстандын территориясына кирип кеткен. Ошолор машинелер кантип кирген, эмне болуп кирген силер өзүңөр билесиздер. Ошо ГРС менен таможнянын жоопкерчилиги каралабы? Ооба, каралат. Жанагы мен айтып кеткен 2019-18-20 жылдагы кылмыш иштери боюнча 17 мамлекеттик кызматкер жоопко тартылып атат. Бул жерде ички иштер министрлигинин кызматкерлери бар, таможня, бажы кызматынын кызматкерлери бар, жана мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлери бар. Жоопко тартылат. Алмаз Охунжанович, мына 22 машина деп атат, буга чейин да машина кирип атат. ГРС менен таможнянын күнөөсү көп да бияктачы. Чынында элечи, карапайым бала же киши барып туруп машина оформление кылам десе, канчалык тоскоолдукка барат да. Кичине документ туура эмес болсо элечи. Кымбат машиналер кирип кетип атат да Кыргызстанга. Көрүп атасыз, Алмаз Охунжанович. Анан ГРСтен чыгат жумуштан иш козголот, анан кайра жумушка кирип алат. Ошол деген туура эмес да. Же таможнядан жумуштан чыгат, кайра ишке кирип алат. Ошо бир жолу иш козголгон киши же жоопко тартылган киши деген кайра жумушка кирген укугу барбы, жокпу? Мындайда эгерде ал жоопко тартылып соттун чечими чыкса, сөзсүз ал баягы соттун чечимине ылайык кайра мамлекеттик жумушка киргенге акысы жок. Рахмат. Мирлан Дотанович, негизи мыйзам жакшы, бул деген кызматташуу башка өлкөлөр менен жакшы мыйзам экен. Бирок деген ошол 22 машина үчүн биз деген өзүбүздүн аброюбузду жогото албайлы. Ошол эле бир сунуш да, тилегибиз бар. Ошо жагын да карап коюңуз. Рахмат. Түшүнүктүү, рахмат колдогонуңузга.